Саламатсыз урматтуу телекөрүүчү, Тмедиан эфиринде дал эздеги кеп. Бул берүүдө расмийлиги жок өзүбүзчө сүйлөшөбүз. Бүгүн бизде конокто Кыргыз СССРинин маданиятына эмгек сиңирген ишмер, Ош шаарынын ардактуу атуулу Өмүрбек Кермикбаев агай келди. Саламатсызбы, куш келипсиз. Саламатчылык. Агай, алгач эле сизди өткөн айда Ош шаарынын ардактуу атуулу наамын алганыңыз менен куттуктайбыз. Рахмат. Ага удаал эле жалпы телерадио кызматкерлеринин майрамы болуп атат, кесиптик майрамы. Ал менен да чын жүрөктөн куттуктайбыз. Рахмат. Ушул телевидение жаатында 55 жылдан ашуун эмгектенген саналуу кызматкерлердин бирисиз. ТВга кантип келип калдыңыз? Бир жерде ушунча көп жылдан бери эмгектенип атасыз. ТВнын жашоосу кандай? Жумушту бул журналистика тарабына баштаганда биринчи Ноғат райондук газетасында колхозчу деген райондук газета бар. Ошол жерде корректорлуктан баштап, кийин областтык Ленин жол газетасында, анан 67-жылдын сентябрь айынан баштап туруп, Ошто радио ачылып атат. Областтык радио ачылат экен ушул жерге. Жаш комсомолдордон, жаш мындай ал убакта силер азыр конкурс ушундай жарыяланып. Ушу мен Ленин жол газетасында иштеп атам. Ошондон сунуш түшүп калды. Карбышак Ташбаев деген акын чоң иштейт элек. Абдинтел Камалов деген жазуучу болуп. Ошолор айтып, ошолор дагы сунуштап мени көрсөткөндөн барсам, Карыпбай Керимбаев деген башкы редактор болуп дайындалып келген. Тургулай Кочкорбаев деген дагы экчөө туруп ошол жерден жактырып алышан мен Бишкекке жөнөтүштү. Фрунзеге ал жерде. Фрунзе шаарында сентябрь айында Ленин жол газетасынан 67-жылдын сентябрь айынан ошо Кыргыз теле радиосуна радиого звук операторлук штатка алып, ошо өзүнчө эле Кыргыз теле радиосунун башкы редакциясы деп Оштон 68-жылдын 20-январынан баштап бул жагы Кызылкая, ары жагы Токулга чейин радио уктуруу башталды. Ош областы эле бар эле жалгыз. Жалал Абад, Баткен, башка областтар жок эле ал жерлерде. Түштүктөн ошо 68-жылдын 20-январынан баштап туруп радио иштей баштаган. Кийин телевидение ошондон кийин бир 15 мүнөттүк телевидение ачып алсак экен. Оштон дагы жакшы болот эле. Пакта терим, ал убакта пакта терим, тамеки терим, жанагы айыл чарбасынын өнүккөнү Ош областы эле да. Көпчүлүк ошолорду ачыш үчүн дагы далала атанышы жана Кадырбек Хамбарович. 68-жылдын 8-сентябрынан баштап туруп Оштун телевидениеси ачылып, биринчи эфирге Азиз Исмаилов менен Шарапат Турдахунова деген дикторлор болуп чыгышкан. Башкы редактор анда деле Карыпбай Керимбаев болгон. Ошондон баштап туруп Ошто телевидение ачылып, мына мен ошо радиого звук оператор болуп аткан телеоператорлук кесип жагып калып туруп, мен ошо телеоператорлук кесипти ошондон алып кеткенмин, үйрөнүп. Канча жашта элеңиз ошол кезде? Ошондо так 20 жаштарда элем. Радиого киргенде 19 жаштарда болсом, 20-21 жашта армияга барып келип тургандан кийин телеоператорлук кызматка өткөндө, ошондо 21-20 жаштарда элек. Ошондон бери ушу телеоператор болуп иштеп жүрөм. Билим алган кесибиңиз кайсы? Билим алган кесипте ошо операторлукка алган билим ошондон кийин 71-жылдан бери оператор болуп иштеген болсом, 73-жылы жанагы повышение квалификация обмен опыт деп коюп Ташкенттен курс бар эле, барып ошо Москванын филиалы эле. Бүт Орто Азия, Казакстан боюнча ошол жерде окутуп, жаңы специалисттик эле да телеоператорлук ошол жерден даярдайт эле. Ошону бүткөнмүн, анан өзүм кесибим Оштогу
Pedagogik institutun Kırgız Tili Adabiyatı Fakülteti filologiya kesibinde. Агай, ошол мезгилде сүрөттөсөңүз да жаңыдан радио ачылып, жаңыдан телевидение ачылган учурдучу азыр мисалы маалымат алуунун түрдүү жолу пайда болду. Жаштар коомчулук негизи телефон аркылуу эле түрдүү маалыматты алып алышат да. Ал учурда маалымат жеткирүүнүн кыйынчылыгы кандай болду? Эл алгачкы радиону, алгачкы телевиденияны кандай кабыл алды? Сиздер өзүңүздөр кызматкерлерге бул кандай дем шык берди? Мындай коомдо бир радиого чейинки, анан радиодон кийин же телевиденияга чейинки, телевидениядан кийин деген бир өзгөрүү, ажырым байкалдыбы сиздерде? Өтө чоң. Өтө чоң. Мен жана айтпадымбы? Радио азыркыдай кеңири каалаган жерден уга турган техникалар жок эле деп. Жана мен айткандай, ар бир үйгө коюлган радио точкада эртең мененки саат 7'de Moskvadan başladı ele. 9-10'da Moskva bükünün Kırgız radyosunun birinci radyosu sanalı saatte çıkardı ele. Anan giyin biz giyin açılganda sutkasında bir saatten gana oşul rayonga çıkıp durduk. Oşul gana malumatlar жетет ele. Başka jaktan radyodan başka kanallar, başka Маалымат алуунун башка маалымат болбойт эле да. Мажбур түрдө каалайсыңбы, каалабайсыңбы үйүңдө баягы жана 5 сомдук, 3 сомдук радио деп коет, үйгө коюп койбой. Анан үйлөргө жеткенге чейин маалымат берүүнү. Ар бир айылдын башында же ортосунда столба коюп, столдун үстүнө рупор деп ошол жерден айылга угузуп турчу эле. Же болбосо шипаң деп коет, шипаң деп азыркылар көп түшүнбөйт. Talasıstanı. Jana paxta tergende, tabeklerinde çoğul bardı, akıp top koya duran yer. Oşol jerde oşo radyolar turup, oşo malumatlar oşonda jetetiler. Gazeta da oyunca. Gazeta emi toğulu yerlerge alış yerlerge bilesin aldı orada. Poçtada işte malumat alışırlarda öte zakonlu türde berilgen malumatı gana alat ele desem жаңылышпайм да. Азыр эми каалаганыңдай маалыматты. Kala bile bizim özümüzde kança televizyon, kança radyo, avaz gelsi, WhatsApp, internetler tarkap ketip hazır. Kim kalagan malumat var. Hazır emin malumatlarda algan dele, böyle malumatlar çağırıyor. Açıkça ele yok derseler malumat buluyor. Memleketin özünün siyasatını жүргүзүш kıyım olup kaldı hazır. Kim bilgenin kılat? Негизи ошо маалыматты ыргап берген жакшы белеби? Эми жакшы деп айта албайм. Ал чектөө. Маалыматты ошону берип койгон чектөө бир гана үйгө камап отургузуп коюп сен тамак берип жебесе башка эчтекени көрбөсөң. Мындай азыркыдай кеңири коюп койгон жакшы. Бирок жанагы эми эл экен ар кимдин өзүнүн каалаган маалыматын таркатып бирөө мисалы мен лагманды жакшы көргөн болсом сен палоону жакшы көрөсүң. Ар ким өзүнүн табитине жараша анан билбейм жанагындай көөлө маалыматтар өтөлө ашыкча болуп кетип атат да, туура эмес маалыматтар таркап эле бирөө туура маалыматтар туура иш жүргүзөйүн десе ошо тоскоолдор болуп калат. Азыр эми азыркы журналисттер үчүн дагы, операторлор үчүн, телеоператорлор үчүн түрдүү курстар болуп атат. Тынымсыз өзүнүн билимин жаңылатып турушат, жаңы инструменттерди үйрөнүп турушат. Сиздер ошол бир эле ошо Ташкентке баруу менен эле чектелгенсиздерби? Өзүңүздөр тарбиялап чыккан окшойсуздар да. Жашоодо тажрыйба аркылуу эле. Кандай десем, бир жагы сен айтканыңа мындай эле дейинчи. Ал жерде барып операторлук кесипти үйрөнүп жакшы эле болду. Бирок азыр ошондой курстар, ошондой неме жок болуп калган болсо дагы ал жерде дагы чектөө менен эле адамдар чектелип. Ошондо эле баягы телеоператор, телережиссер немелер бар чектелип калган. Азыр мына интернеттен ким каалагандай билимин алат. Чексиз билим алуу. Бул жерде азыр билим берүү жок болуп калды.
toktop kaldı dep turup o tarınan gerek yok. Kim gerek bolsa operatorluk internetten izde vara olbayt, rejissör bolam deyip, teknik bolam deyip, ünlü rejissör bolam deyip, hazır bilim alı öte gengere. Misali operatör men düşünmegen, men bilmegen nerseler köp. O hazır biz teknikalardan onday kalıp kettik desek tele bolat. Gün sayın hazır ösüş katı olup atat. Al vaqta şu Taşkent'ten desem keyin 91-yılı Esir vaqında var. Moskvadan Astankent'da oşa işte oşunda alıp kaldık. Buna hazır hem bilmeyim. Onda böyle alıp okutup memleketinde sevinen yoktu hazır. Her kim özünü kalagan okuydu. Oşontip siz operator bolup işiңизди баштадыңыз. Анан жалпы 55 жыл ошентип бир жерде кандай тепкичтерди басып өттүңүз? Бул жерде операторлук кесиптин бир жакшы жери бар. Sen operatör bolуп тартып коюп эле анан кийин болду ошо сүрөтүн тартып бүттү эмес да. Мисалы үчүн бир хирургду тарта турган болсоң, ал хирургдун колдоно турган инструменттеринде скальпель деп коет, ошо шприцтеметсе, ошо хирургдун кылган кызматын элге жеткирип бериш үчүн ошол кандай иштейт, эмне кылат ошону баягы окуп таанып билиш керек. Аябай сезимтал болуш керек. Ошону билбесең, мисалы үчүн биздин эсир убагында пакта суу катчы деп коет эле. Ошо суу койгондун да өзүнүн илими бар да. Алып келип сууну жайып коюп койсоң кетет. Ошолорду кандай коет? Жанагы кээ бирлери чим коюп, кээ бирлери салафан деген жолу сары кагазды коюп, суунун өлчөп коюшуп. Же болбосо чабандар кайсы маалда койлор тууйт, кандай эме болот. Ошол менен кошо барып сурап олордун бул баардык жоктон мындай кабардар болуп турат да операторлор. Режиссер. Анан болбосо онун орусча айтканда чыгармачылык жолун орусча творческий портрет деп коет. Кантип аны ачып бересиң. Ошо киши менен кошо жашашың керек. Врач болсо, врач менен кошо агроном болсо агроном менен бул азыр эми көп эле оператор болду тартып койду деп андайлар той тарткандай эле ойлойт. Андай эмес да, операторлор чыгармачылык мисалы үчүн бирөөнүн кабак кашын карап туруп эле ошодон эле ошонун ким экенин сезип ошону жеткирип коет. Оператор кандай адам болуш керек? Бул оператор деген сезимтал адам, бар жокты көрө билиш керек. Оператор көрбөгөн нерсени объектив көрсөтүп берет. Оператор көргөн нерсени кийин көрүүчүлөр көрөт. Ошо оператордон мурда объектив көрөт. Оператордун көзү объектив. Кайсыл тартымга, кайсы азыр эми наяза тезде бир эле объективди коюп, биздин маалда объективтерди алмаштырат элек. 35-lik, 50-lik, 80-lik, 100-lük, 200-lük, 2000'lik деп коет эле, 2000'lik деген чоң андай чоң объекттер болот, камерага койсоң, анан дүйнөлүк футбол жүрүп атат, ошону тартып аткан объекттер ошол жерде футболисттердин көрдүңбү ошол жерде футболист чарчаган өңүтүсүн ошо оператор ошол объектив менен таап элге жеткирип берет. Маанай кандай болуп турат? Кайерден мурдунан тер агып түштү, кашынан тер агып түштү, голду кандай киргизди, бүт ошо оператордун иши. Камера менен штатив оператор үчүн кандай мааниге ээ? Эми кандай десек, бул жерде мындай да Кенже. 91-жылга чейин биз студиядан чыккан эмеспиз. Түз эфир болгон. Бардык көрсөтүүлөр. Журналисттер сүйлөйт, анан тартып бересиздер. Алып келип
Buna ökoz hazır otuqanda o'shanda jurnalistlar misal uchun buna Qarasuv rayonu tolsa, Paxtaplanda otursa. Buna bizim noşnumuzda diyasında şu Qarasuv rayonun geroyların, aslında tolturganların 10 adam olup, 20 adam olup gelip stüdyen içeri otururlar. Yani o traktovka dep, onlar da repetisiya traktovka, kamerasız, kameramenen jarık koyup, jarık bilen, ilgili maşakat ile hazır oңойлуу olup kaldı. Onları koyup, stüdyen buna burçunda, şu Karmanda oturursak, bu burçunda konsert geletiler. Konserte horunu koşa vereskin dep, o neme zaman başkaları 50 adam gele, oştan bardın batırışın gerek. Yani oştaga jarıkты jetkirişin gerek. Mikrofonu jetkirişin gerek. Bular söylep bitkön akatur. Ben toktop tur devazıqda zapsiti öçürüp turup gayragılı ketdi efirge, keteverat oşol. Hıntıksız oşo 1 saatlik periyada desi 1 saat şu jasap rejissör bilen operatör звукорежиссер oşundan geç geçerim oşon dayarda 1 günlük periyada 1 saatlik olsa oşo saatga ülgürüşün gerek de. Ama hazır toktotup alıp bir ay murda misali Moskvada janağı köp show korsatırlar. 2 ay 3 ay murda derdiler. Keminde 2 ay 3 ay bolsam 1 yıl murda dayarda koygonlar var. Misali buna ben 91 yıl oşo Astankenede iştegende 1 mayda bula turgan agal yoktu. Biz Mart'ın başında tartkanız. Bütüp ötkörüp kadimki 1 mayda el bayramda barganda kıladilar. 50 yıl ömürüңүздү, жалпы ömürüңүз телевидение жатын арнап кийин жаш өткөндөн кийин ушул тармактан башка эле тармакты тандап аптырмын деп күнү болбодубу? Жок. Айтып атпайм, мурда мен ошо агаларымдын жолунда газетадан баштаганда райондук газетада аңгемелерим дагы чыккан деп айтат. Мага ушул жакты. Билбейм, бир жака кетип жүрөм, коюп жүрөм деген жокмун. Анын үстүнө бул жерде мен чынын айтканда ЛТР'де иштеп жүрүп үй алдым. Ошо жерде жүрүп үйлөндүм. Ошо ЛТР'де жүрүп машина алдым, өзү жер алдык, үй салдык. Биздин балда ушундай шарттар бар эди. Азыр эми өкмөт ондай шарттар бизге шарт түзүп берген. Ошо 50 жыл иштегенден баягы 90-жылга чейин киши дагы ошо Ал малда кызматкерлерге ар жагынан жок болсо кызматкерлерге өчүртмөнүн үй салам деп убара болбойт элең илгери. Очерткө турат элең, очерттун келгенде үй берип, үйлөрдү алат элең. Эми бир жагынан мындай болсо, бир жагынан оошку иш дүйнө экен да. Бир жагынан жетсең, экинчи жагынан бирок жакшы эле, жаман деп неме жок. Кызмат кесипти ушул жашооңузда эч эстен чыкпай турган бир түбөлүк жүрөгүңүздө кала турган же түбөлүк сыймыктана турган кандай жагдайлар болду ушу кесипке байланыштуу? 74-жылы Ташкентке баргандан соң биринчи ошондо барганда эле кызуу неме болгон. Ташкентте жер титирегенден кийин чет өлкөлөрдүн немелери, техникалары келген да. Ошондо алги неменин Англиянын, Франциянын Marconi, Thompson деген камералар келген экен. Ошолордо иштеп, ал учурда баягы эчтеке көрүп, өзүнүн Чернобыль деп коет, чыбы деп коет, кара ак түстөгү. Алар ошо 74-түндө түстүү камералар, түстүү келген. Ошондо эле чет өлкөлөрдө өнүккөн экен. Ошолорду көргөндөн анан ошого жетем деп кызыгат экенсиң да. Анан дагы сен неме кылып калдың жакшылыгын. Москвада Останкинада ошо иштеп жүргөндө биринчи поле чүйдөсү ачылганда 1 ай өткөн экен, барып Влад Лисов менен чогуу иштешип калды. Мына КВН'де алып барып жүргөн Масляков менен иштешип келди. Ал убакта КВН'ди мен барганда 91-жылы
joy yürgenle, çok kılıp, sayasat turu gelip Alexander Maslekov'un Alexander Show degen көрсөтүүсү бар эле. Дагы бир жана сыймыктанып кете турган азыр айтып атабыз го дүйнө чемпион футболда. Ошолда мен иштеп жүргөндө тууру келип калды. Немеден Франция Марсель деген командасы менен Москванын Спартагы Кубок Кубков чемпионатынын полуфиналын ойноп калды. Ошодо иштедим. Мен тарткан кадрлар ошондо дүйнө жүзүн кыдырды да. Ошода түз эфирде. Бул деле чоң сыймык. Анан кийин 91-жылдын күз айларында биринчи президентти демократиялык жол менен шайлоо болгон. Октябрь айында 14-12 октябрда. Ошондо Кыргызстанга биринчи чет элдик журналисттерге уруксат берилген. Ошондо келгенде сөз кыскартып эле айта берейин. Мага туура келген Япониянын НТВсынын оператору, телеоператору. Москвада ооруп, аппендицит болгон алазым билбейм, ооруп калган экен. Анын ордуна бул жерден ол телефон менен сүйлөшөт эле мындай биздин даяр операторубуз бар, башка жактан оператор албайбыз, келе берген экен. Келген алар менен Япониянын НТВсында 15 мүнөттөн 2 даректүү телефильм тартып берген. Ошондо биздикинде монтажный стол менен келишкен алар. Бизде түз эфир, калп айтпасам светной болдук беле болот. Мен ал немеде Москвада иштеп көрүп келген алдык. Мына петличка деп коебуз. Ушул микрофон бизде жолу колдо кармак мындай эле. Ошондо петличка стендап бизге дагы кече жакында келди 2010-жылдарда. Ошондо стендапты базардын ичинде мал базары, күрүш базарларды стендап тартып берген мен Япониянын немелерине. Бизден ошондолор бир 40 жыл, 50 жыл алдында жүрөт экен. Эми айтып атпайм техниканы байлы, жетпей калат. Анан экинчи 15 мүнөттүк даректүү фильми 90-жылкы окуядан кийин дүйнө жүзү айран таң калыптыр да. Эч убакта бир жылдын ичинде эки эл урушуп, согуш кантип күлгөндөн кийин жарашкан болгон эмес экен. Кандайча жол менен болду. Анан ошол менен бир жума жапа чеккен өзбектердин үйүндө, жапа чеккен кыргыздардын үйлөрүндө болуп, байларды неме тааныштырып анан жана шиканоси айтып калды да, эми бул силерди мындай бир жесттер менен мындай кайра жарашканын билдирүүгө бир жолдор барбы, бир неме? Дедилер, бар, мен таап берем сага деди. Мал базарга алып келдим. Анан айттым, ак калпак кийгендер кыргыздар. Онда мал базары азыркы базардын ичинде тоок базар деле кичине. Она топу кийгендер өзбектер. Карап туруп, карап туруп, кол алышып, учурашып не болду? Жок, соодалашып атат. Соода бүттү, анан кучакташып, була ушул жесер десем, ай рахмат деп сүйүнүп, ана достуктун жарашып неме болгон деп бир жылда ошол изилдешип япондар. Башкалар неме кылган эмес экен, ошону тартып кетишкен энтигиде да. Ошо сен айтканда мен эми өзүбүздөгү анан биринчи жолу Кыргызстандан ошол 91-жылы декабрда Кытай Элдер Республикасынын Суарга мен телевизионде Гүлбара Кенжееваны билесиң. Ошол экөөбүз бар өтүп келгенбиз. Кытайдагы кыргыздардын жашоосун 12 адам Эргештамдан өткөнбүз. 12 тең бар бир 10 күн жүрүп, ошол жерде келип алар менен таанышып, бул деле чоң сыймык да мага. Адам өзүнүн артынан эз калыш үчүн эмне кылыш керек? Эми адам баласы кызмат эле эмес, жашоодо өзү аркасынан эстеп билип жүрө турган кылыш үчүн эч убакта жамандыкты кылбаш керек бирөөгө. Дайым сен жакшылык кылып жүрсөң, ал жамандык кылып аткан болсо дагы
sen жақшылықты қыл ошоға. Қайсы бір күні, ошо сен айтканда ошо эстейт сени. Бирөөгө жамандыктан тышкар бол. Bir туғандарың бола, ой, баланча бұл ерде мұнанды гүлчі еле, ана мага мынтип алмалап келип мынтип берди эле, же болсо мындай кылды деп. Ар бир жакшылык истеп калат. Маанайды жогору көтөрүп жүрсөң эле, жакшылыктан качпагын. Жамандыктан Кудай сактасын. Ошондо сенден из калат. О, кийин болсо дагы кыргызда бар го. Карасам, атасынын өзү эле. Же болсо чоң атасынын өзү эле. Ана. Senden kalgan iz ошол. Мен өзүм жеке түшүнүгүмдө. Күлүп чайнап тек калбадыңызбы? Бизде телевидениеда, радиодо болбосун, ар дайым элдер журналисттерди же телевидение чыккан ар бир материалды мыкты болушун күтөт. Журналисттердин сулуу, тыкан, билимдүү болушун күтөт. Анан эфирге көп аябай мындай көңүл бурулат да, мында ушундан уламчы. Эфирдин артындагы жашоо кандай? Журналисттердин, телеоператорлордун, негизи ТВ кызматкерлеринин эфир артындагы жашоосун айтыңызчы. Бул эфирдин артында жашоо өтө кыйын. Азыр эфирлер көп болуп кетти го. Союз убагында, мисалы. Эфир башталганда ошол эфирге чыгармалда Misali operatordan, je diktordan, je rejissördan үй жагына бир жамандык болуп калган болсо, угуздубайт эле. Шундай. Эфир бүткөнгө чейин ошол үй жакта эмне болгонун билбей калат да. Мисалы атасы өлүп калдыбы, чоң атасы өлүп калдыбы, ушундай нерселерди угузбай айтпай, баягы эфир бузулат деген ушундай эстерин ушундай закон бар эле. Азыр эми андай жок. Бирок баягы не десем. Азыр келеле жакшы мурда өтө оор эле да. Азыр деле баягы эфирге чыгып калган болсо, же болсо иштеп аткан болсо, азыр деле айтылбайт, делинбейт. Анан кийин дагы бир жери эми айтып кое берели. Каржылоо маселеси кызматкерлерде. Чет өлкөлөргө караганда жок эле эсепте болуп калган. Мына эми быйыл март айына кичине 50% деп эл тердикин кичине көтөрүүгө не болуп койду. КТРдин кече көтөрүп атат. Бардыгы бир оазыда. Чет элдиктердикин көрүп атасың. Мына бизге келгендерде жашообуз. Алар эми адам курсагың ток болсо, кайгы жок болсо, ар кандай ишти жасайсың. Азыр сиз бир топ жакшы нерселерди айтып атасыз да. Анан менде суроо пайда болуп атат. Ошол кездеги телеоператорлордун абалы, журналистиканын абалын салыштырып, угуп, ага анализ жүргүзгөн жаңы муун барбы дегенчи. Мурда дагы эле кыскасы айтайын. Сөз эркиндиги болгон эмес. Цензура деп коет элек. Лито деп орусчасы. Ошол жерде цензурадан өткөндөр гана эфирге берилчү. Азыр болсо сөз эркиндиги бар. Каалаганыңдай. Мисалы илгери ошо эфирде отуруп, Кудай кааласа эртеге мен Ошто боломун же бирдеке деп койсоң, Кудайга ишенген адамды деп келдиңде ошо дароо иштен айдайт эле. Кудай деген сөздү айта албайт элең. Бисмилла деп койсоң дагы балага калат элең. Азыр каалаган сөзүңдү айтасың. Эсир убагында ошо айтып атпамбы, жанагы социалисттик эмгектин баатыр болобу, райондук масштабтагы депутат болобу келгенде сызыкты сызып берет эле, мына далашча кетпегин. Сүйлөй турган сөзүң бар жогун таптана корко турган иштеге жок болду, ошону сүйлөтөйүн кетип калат. Айтып берет. Азыр жана айтпадымбы, ким каалап информация алыш деле кыйын болуп калды, бар жогу мындай
aralashib ketdi. Mune jaqшы, bu jagı jaman deşlerle kıyın bolup kaldı. Kim özünün orusça fukusuna damla jaraşa informasyonu alat, kim özüne jaraşa gerektisini ala turgan zaman bolup kaldı. Aşıkçalar ötele köp. Ата кесибин аркалаган балдарыңыз ата кесибин аркалагысы келдиби? Ben operatorluk kesipte çoğun oğlum Tolgum joldadı, iştedi, var çok emas. Siz kolladыңызбы балаңызды оператор болом? Kandı koldadı, kayısıl ata özünün balasına tezkeri olsun. Atası bir deken halap balası kılatkan yeri. Bilmem ben hiç baldarıma kızlarıma yolda olmasın. Halaganda özlerine koyup kolundan gelgen yardımdı verip özleri bilip özleri kalandı. Ona kişine oğlum ben biz milise olam dedi. Milise oldu. Organda şeyimde. Alacak geçişler şu. Ben hükümetten üye alğanda otpayım başa. Miliselerin üyünden üye alıp kalıp miliseler ben koşunca yaşap adam kişine vallama cevap kalışa aşağı ketken. Рахмат агай, бизге бөлүнгөн убакыт аягына чыкты. Азын улак болсо дагы жалпы көрүүчүлөргө телевидение жааты, телевидение түзүлүшүн тарыхын аз да болсо айтып бердиңиз деген ишеничтемин. Ишиңизге ийгилик. Ар дайым журналисттердин арасында кадыр баркыңыз жогорулай берсин. Сизден үлгү алган, сизди кумир туткан, сиздин артыңыздан жол салган телеоператорлор көбөйө берсин. Ден соолуктаныңыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, Дализдеги кептин бүгүнкү чыгарылыш аягына чыкты. Бүгүн бизде конокто Кыргыз ССРинин маданиятына эмгек сиңирген ишмер, Ош шаарынын ардактуу атуулу Өмүрбек Эрмекбаев болду. Биз кайрадан көрүшөбүз. Аман туруңуздар.